Арбасын ару кыргызым бар болуңуздар. Бүгүнкү чындык эртеңки жомок. Ал эми байыркы жомок бүгүнкү чындык. Кыргыз Манас атабыздын айкөлдүк ар бирибиздин көкүрөгүбүздө, каныбызда бар сыңары. Кыргызда. Кенендеги кечиримдүүлүгү, боорукерлиги, мээримдүүлүгү, касиеттүүлүгү дегеле. Кыргыздар башка улуттарды жериген эмес, жерибейт дагы. Башка улуттарды жерисе, өзү улагыда калат деген кеп бар. Көп байланыштарды алып келгенде кыргыздар башка улуттар менен эр-шаркак жашагандары, алар менен мамилелеш болгондору жомоктордо, баяндарда көп айтылат. Мына Өмүрбай Бегалиеванын мына бул китептеринде Иса пайгамбардын баяны, Мухаммед пайгамбардын баяны, Адам ата, Обо эне, Будда дегеле ошол пайгамбарлардын бардыгынын айткандары бир экенин, дегеле бул Кудайдын айткандары бир эле жерден чыгаарын, улуттарга, ар бир улуттарга берилгенин, анан ар бир улуттар болсо ошолордун баарын менчиктештирип алганын көрүп келебиз. Кыргыз болсо ошолордун бардыгына өтө жөнөкөй, өтө кенен, терең караган. Кыргыз айтат, ар бир Кудай адамдын артында Кудай турат дейт. Ар бир адамдын артында Теңир турат дейт, жаратканым бар дейт. Мына ошол улуу жаратканды көкүрөгү менен сезип келген кыргыз бардыгына айкөлдүктү таратып келген. Айкөлдүк. Бул Манас атабыздын ыйык, улуу, керемети, касиети, күчү. Мына ошол ар бир кыргызда бүгүн жашап келет. Мына ушул китептерди жазган Өмүрбай Бегалиева бүгүн бизде дагы мейманда. Дагы бир жолу куш келипсиң Өмүрбай. Мына бул китептерде жогоруда айтылгандай бардык диндердин бардыгын бириктирипсиң. Кандайдыр бир деңгээлде бириктирип, ошолордун бардыгы улутуна карабай адамга берилүүчү, адамдын руханий дүйнөсүнүн өсүүсүнө мыйзамдары деп жазылгандай да. Ошондой ушул китептердин пайда болушу ушул кантип жазылып калганы жөнүндө айтсаң. Эми бул китептердин жаралуусу кандай болду? Буну азыр ошол кеткен саптар кандай тилиме салынып пайда болгон болсо, мындайча айтканда, ошол энергетика ааламдын, Кудайдын кубаттуулугу, анын энергиясы материалдык дүйнөгө айланды. Сөз бул кубаттуулук, бул энергия. Ал кагаз бетине түшкөндө же болбосо сүйлөнгөндө материалдык дүйнөгө айланып баштады. Бул кагаз бети, бул мен мурда айтып кеткендей, ооз-эки айтам, тилиме ооз-эки салат да, анан аны диктофон, магнитофонго жаздырып, анан аны көчүрүп кагаз бетине түшүрүп келдим. Ошентип жаралып калган китептер булар болду. Жазылбай калганда ушунчасы жазылбай калды. Канча китеп чыкты сенин? 11 китеп чыгардым. Бир китеп, берде айрымдары жок, анткени мен таркатып жиберчү элем, ушу жок калды да. Бир 4-5 китебим жок да колумда. Бирөөдөн да калбаган. Анан бир китебим Нүсүп Миңбашы, бул ошол тарыхый жазылган роман, өрмөн поэзия, ушул чыга элек. Эң биринчи китебиң Аян, бул жерде жок. Аян деген китеп чыккан. Кайсы жылдары? 1995-жылы жай айында чыккан. 95-жылы. Манастын 1000 жылдыгы өткөн жылы. Ооба, ошол Манастын 1000 жылдыгынан кийин чыккан. Мындайча айтканда, Кудайдын ошол ааламдын кубаттуулугу, энергетикасы материалдык дүйнөгө айланып атат да. Китеп болгондо материалдык дүйнөгө айланды. Бул ичинде энергетикасы бар экен бул сөздөрдүн. Ору аткандар окуса да айыкканын көрдүм. Анан бирок көзгө көрүнгөн материалдык дүйнө, сатса да болот, белек кылса да болот. Эми көбүнчө бекер таркаттым. Бир $25,000, $30,000 ушундай тегерегинде мен кыргыз элине бекер китеп таркаттым. 25 жыл ичинде. Өмүрбай, мен сен менен баарлашканда көп нерселерди эстеп кала албадым, бирок ошолордун ичинде
Құдай дүйнөсү, алам дүйнөсү, пайгамбарлар дүйнөсү, манас дүйнөсү жана кайыптар дүйнөсү деп бөлөт экенсиң да. Ошолордун айырмачылыктары барбы? Кандай айырмачылыктар бар? Эми бул айтайын да. Бул закон развития деген китептин 1-чи томунда ушул жерде берилген улуу Кудай дүйнөсү, аалам дүйнөсү деп эң башында ушинтип берилген. Анан ушул китептин бул ушул 1-чи томдун аяк жагында мир великого Манаса деген сөз келди да. Ошол 1999-жыл болчу. Анан ошондо мир великого Манаса деген дүйнө бар экен деп мен өзүм тааныдым. Анан ошону жайылттым көп адамдарга айтып, Манастын дүйнөсү деген дүйнө бар деп. Анан ошо менен ушул сөз Кыргызстанда жайылды, көбүнчө ошо кыргыз тилинде жайылды, Манас дүйнөсү деп. Анан пайгамбарлар дүйнөсү деген дүйнө жок. Бул аалам дүйнөсү, пайгамбарлар дүйнөсү, пайгамбарлар аалам дүйнөсүндө турушат. Кудай, улуу Кудай дүйнөсү деген ал өзү Кудайдын өзүнүн жок, жеке өзүнүн дүйнөсү. Кудай, ошо улуу Кудай дүйнөсүнө эшик ачылса, адам даанышмандыкты алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу мүмкүн да. Аалам дүйнөсүндө пайгамбарлар, эми мага көрүнгөн, анан ошо пайгамбарлар менин окутуучуларым болуп калышты. Ошол пайгамбарлар менен иштешип келдим ушунча жылдардан бери. Эми ал жөнүндө биз али эч жерде айтпадык. Бул узун сабак, чоң сөз. Кичине кетсең? Четин айта кетсе, мүмкүн кайыптар дүйнөсүн биринчи айтып койсом кантет? Пайгамбарлар дүйнөсү менен тааныш электен мурун кайыптар дүйнөсү дегенди 1995-жылы ошо пайгамбарлар тааныштырып аткан Манас менен таанышып аткан мезгилде кайыптар дүйнөсү деген дүйнө бар деп маалымат келди. Анан кайыптар дүйнөсүнөн келип куттуктаганы келишти да. Мен өзүм дарыканамда отурганымда ушундай келди да. Кимдер? Информация келди да, маалымат келди. Кайыптар дүйнөсүндө, бирок кимдер экенин атын атабады. Кайыптар дүйнөсүнөн келип куттуктаганы келишти деди. Мага ушундай тааныштырышты. Анткени кайыптар дүйнөсү деп көбүнчө аалам дүйнөсүнүн кайыптар дүйнөсү деп алышат да. Бул туура эмес. Кайыптар дүйнөсү жер бетинде болот деди. Ал жерде дагы бул адамдар жашап аткан адамдар көрө албайт деди. Кайыптар дүйнөсүндөгү жашап аткан адамдардын көзү көгүш болот деди, көгүш жашыл болот деди. Алар деле кадимкидей ушундай курмандык чалып, ушул биздин эле ушул Кудайга башы ийишип ушундай жашашат экен да. Булар ошол кээ бир жерлерин сурабай албай калыптырмын. Параллель дүйнө. Жер бетинде бирок. Жерге гана тиешелүү, Жерге гана тиешелүү, булар асманда эмес экен. Анан ошолордон бир топ өкүлдөр келишти, эми аттарын атабаган үчүн. Анан бир эле жолу алар менен жолугушуу болгон үчүн мен андан ары көп улантпадым. Көздөрү көгүш жашыл, ошо байыркы кыргыздар, мүмкүн байыркы кыргыздардын көбү ошо кайыптар дүйнөсүнө кетишкен. Анан жанагы бизде айтылат го, баланча түкүнчүлөр кайып болуп кетти, кайыптар, ошолордун башы кайыптар дүйнөсүндө жашайт окшойт да. Анан ушундай кадимкидей эле казан асып, кадимкидей эле ошо кыргыздардай болуп оокат кылышат жер бетинде, бирок биз көрө албайт экенбиз да. Биз бул параллель дүйнөдө жашап аткандар аларды көрө албайт экенбиз да. Ошон үчүн мен башка пайгамбарларды ачык көргөн кезинде ал кайыптарды толук ачык көрө албадым. Ошол сүрөттөп бергени боюнча эле анан алар келди дешти, бирок көрө албадым да. Демек, аларды көрүш абзел эмес окшойт да. Алар бизди көрөт экен, бирок алар бизге аралашып жүрөт экен, булар таза дүйнө болот экен. Анан орусчасында потусторонний мир деген бир сөздөр көп айтылат. Бул бул жаман дүйнө да. Ушуну айтып анан тиги Кудайдын дүйнөсү менен деген сыяктуу айта беришет орустар, орус тилинде. Анан кыргыздар да ошондой түшүнө алат болуш керек. Ошого да бир маалымат беришим керек деп ойлоп келгем көп жылдардан бери. Бул жанагы жаман терс негатив дүйнөнүн потусторонний мир деп аталат да.
Ана мен орыс тілді булактарды эми көп деле окуган жокмун. Ал жерде алар кандай кылып буга түшүндүрмө берип жатат билбейм. Бирок мен билгенден ушундай. Анан алам дүйнөсүндө бул пайгамбарлардын, биздин улуу пайгамбарлардын бардыгы ошо алам дүйнөсүндө. Анан мен ошо таң калып эмес, эми көп жылдардан кийин түшүндүм да. Улуу Кудай биздин жараткан өзүнүн атынан, өзүнүн жеке атынан ырларды да жибере алат экен, батаны жибере алат экен. Эми мен батачымын да. Мындайча айтканда, анткени алардын батасын айтып берүү мүмкүнчүлүгүм бар да. Пайгамбарлар дүйнөсүнөн түшүп атабы ошондо? Пайгамбарлар дүйнөсүнөн эмес, жок, улуу Кудай дүйнөсүнөн, кайыптар дүйнөсүнөн бата келгенин көргөн жокмун. Алардан келбейт окшойт. Бул кайыптар дүйнөсү жер бетинде болгондуктан бул улуу дүйнөгө баары кирбейт экен да. Ошон үчүн кайыптын кызы десе мен ошентип атай беришет, эми унчукпайм деле, бирок ошо элге жеткириш керек го, түшүндүрмө бериш керек. Кайып кызы, анан бирдеке деп мен деле атап калышат да, мен кайыптын кызы эмесмин. Кайыптар дүйнөсү бул өтө чоң улуу Кудай дүйнөсүндө эмес, эми ошол системага киргеним мен жер бетинде эле да. Анан кайыптар дүйнөсүнөн бир да бата келбеди. Улуу Кудайдын батасы деп келет. Мен көп адамдарга эле берип ошо айттырган кезде, аны атайлап айтпайсың, же кээрлер мен азыр бата айтып коеюнчу дегенди эле мен туура эмес кабыл алып калдым, анткени жөн айтып коеюнчу деген бата болбойт окшойт. Бул батаны ошол берчү гана адамга берилип келет экен да. Ошентип келатат. Көп жылдардан бери көрүп келатам, аны дагы бир өтө эле ошо бериле турган адамдарга берилет экен. Анан Манас бата берет, бердиртет. Эми айтам да ошолорду. Манас бата айттырат кыргыздарга, башка улуттарга деле. Казактардын фестивалдарга барганда, казак жазуучулардын арасында отурганда бата эмес, эми Манас аларга кайрылып, кыргыздарга кайрылгандай эле кайрылып, аларды да жол көрсөтүп ушинтип айттырып атты да. Анан пайгамбарлар өздөрүнүн атынан бата бергенин көрбөдүм. Эми по факту айтыш керек да. Пайгамбарлар ошо менин окутуучуларым болуп, ошол көзүмө көрүнүп, ошол канча жылдардан бери жетектеп келатканына карабастан өздөрүнүн атынан бата бергенин көрбөдүм. Булар ошо Кудайга гана иштешет экен дагы, анан пайгамбарлар жөнүндө жаздырды да. Көп нерселер жаздым. Пайгамбар жөнүндө поэмалар жазылды. Мухаммед пайгамбар жөнүндө могу китепте мен эки жолу чыгардым. Могу китепте өтө чоң поэма эмес, то есть дастан, баян. Өтө чоң эмес, бирок бардык маселелер камтылган да бул жерде. Мухаммед пайгамбар баяны деп бул 98-жылы келди. Озеки келдим, диктофонго жаздырып, магнитофонго жаздырып, анан көчүрдүм. Ошо убактым аз болгон үчүн кыскартып беришти окшойт. Мындай кененирээк отурсам, аябай кенен жазылмак экенин байкап калдым. Ооба, бул жерде маданият жөнүндө, сезим тууралуу, акыл деген эмне, кубаныч деген эмне дегендей нерселер берип туруп ошого жооптор жазып. Жок, сиз ал жерин окуп, башка жерин окуп алыптырсыз. Ал Мухаммед пайгамбарды окуп алыптырсыз. Мухаммед пайгамбар андан ары ачылат. Жалаңганы Мухаммеддин ошо башталат. Мухаммеддин кичинесинен баштап, анын жүрөгүн периштелер келип ачып туруп, ичиндеги караларын тазалап, аны тазалашат да, аруулайт да. Ошол кичинекей бала кезинен башталат. Ошондон башталат. Анан мен Мухаммед пайгамбар азырынча жалпы пайгамбарлар жөнүндө айтайын. Же Мухаммедди айтайынбы? Ушул Мухаммед пайгамбар жөнүндө дастанды бул эми бир өзүнчө берүү кылып тургандай көп окуялар бар да. Мухаммед пайгамбардын улуту жөнүндө же каяктан чыкканы жөнүндө айтылдыбы? Мухаммед пайгамбардын улуту деп айтылган жок, бирок арф ойногон араб деген сөздөр бар ичинде. Арабтын чөлү деген сөздөр келди. Мен эми Мухаммед пайгамбар бул 98-жылы келип, ал кезде мен Мухаммед пайгамбар жөнүндө түшүнүгүм негизинен жок эле болчу. Окуган эмесмин да анын өмүр баянын. Анан Абдул Аль-Муталиб деп жазылганда, бул эмне деген ат болду экен деп жана байкесин тайкесин да. Анан ошол кылып жаза бердим да, эмне айтылганын айта бердим да. Анан Медина менен Меккенин ал кезде айырмасын билчү эмес элем. Ошолордун баары анан кийин текшердим. Жазылып бүтүп, китеп чыгаргандан соң анан текшердим. Анткени келип аткан информациялар кандай келсе баары так
чыкчу да, ошон үчүн күдүктөнгөн жокмун дагы, китепти чыгарып алып туруп, анан бир ошол медресенин талабасымын деп бир аксакал киши тааныш элем, ошол киши мага ошондой китеп алып келип берди. Анан ошонун Мухаммед пайгамбардын өмүр баяны деген ошол китептеги ошол жол менен салыштырып көрдүм. Анан баары туура жазылганын көрдүм. Бирок бул жерде дагы ал араб китептеринде мүмкүн ошол башкалардын жазууларында жазгандардын же башка жазуучулардын же болсо ошол Арабияда жазгандардын китептеринен айырмасы бар маселелер көп экен. Ошол бул жөнүндө өзүнчө токтолуп, өзүнчө окуу кыла турган маселе да. Ошол периштелер, анткени ошо периштелер келип атканда, мен да ошол кезде периште экем, Мухаммед пайгамбардын жүрөгүн тазалап атканда, мен да учуп келип, ошо тазалаган иштерге катышчу экем да. Ошонун баардыгы тең окуялар берилет да. Анан Мухаммед эржетип, чоңоюп, жигит болуп, анан Хадича ага сөз айттырганы, 25 жаш улуу экени баары жазылган. Хадича өзү сөз айттырып, анан Мухаммед айныган жери бар да, Хадичаны сүйдүрүп, эми Кудай ушундай мээрим салып, сүйдүрүп коет да. Анан бирок Хадичадан айныйт да Мухаммед пайгамбар. Ал кезде пайгамбар болду элек, жөн гана Мухаммед жигит да. Пайгамбар деген ал көз өткөндөн кийин пайгамбар. Жок, бул 42 жашында пайгамбарлык титулду алат да. То есть ошонун бардыгында мен ошол кезде ошол экстаз состояние, ошол транста, ошонун баарын өз башыман өткөрдүм. Мухаммед пайгамбардын кантип ошондо Курандын сүрөлөрдүн аяттарды алып баштаганынан баштап, ошонун баардыгын ошондой эмеге салышты да. Жандай ошондой салат го, ошондой эмеге, как это называется, транста ошондой да. Анан Мухаммед пайгамбар Хадича жантип сөз салганда сүйбөй калган жери бар да. Көңүл айныйт да, айныганда анан аны карап көрүп, аны периштелер айтып келет Кудайга. Мухаммед айныды дейт да. Анан барып анда кайра обработка кылгыла дейт да, барып туруп кайрадан обрабатывайт да, Мухаммедди кайра сүйдүрүп көндүргүлө дейт да. Көндүргүлө болбойт дейт да. Бул Кудайдын каалоосу болот. Мухаммеддин каалоосу же болсо Хадича эми сүйүп калат, анын каалоосу эмес. Бул ошо тагдыр да, атайын Кудайдан келген тагдыр болот. Тагдыры көбүнчө Кудайдын астында бул сыноо болгон ага. Жок, жалаң сыноосундай эмес. Эмне үчүн мен ошондо ошол жерден анан түшүндүм да, бул жерде жазылган, айтылып атканда Хадичаны эмне үчүн буга алып берип атканын. Анткени Хадичанын 3 жаны болот экен. Бир эле жан эмес, 3 жаны болот экен. Анан Хадичаны ар тараптуу сынап көрүп, анан ушул Мухаммед пайгамбар болгон деген эми аябай сложный процесс же. Ошондой мезгилге жеткенде жанында ошону жардамдаш болуп көтөрүп кетүүгө жардамдаш боло турган жубай керек болот да. Ошон үчүн мындай акылы тереңирээк, чыдамдуу, сабырдуу, анан күчтүү жандуу аял керек болот да. Ошон үчүн Хадичаны сүйдүрөт да. Ошон үчүн кайрадан айнып атса дагы барып ошону сүйдүрткөнгө жанагындай обработка кылат да. Анан ошол Хадичанын ошо чыдамдуулугу, ошондо Хадичанын жардамдаш болгондо ошолордун баардыгы тең бул дастанга кирет. Жанагы уже 40 жашка келгенде баягы тоого барып Жебрейил периште менен сүйлөшүү болгондо ошондо бутунда көлөч маасысы жок, жалаң айлак бойдон кетет да. Анан мен эми ошол анын акыбалына ошол кезде мен түшүп айтылып атканда ошондой бул транста айтылды. Ошондой түштүм, ошондо мен аябай сезип, ошол кезде азыркыдан сонун айтып бермекмин, бирок эч ким сурабады да. Интервью бердим КТРКга, Таласта Манас Ордонун чокусунан тартылды, бирок кичине эле мындай айтып кеттим да, мен ушундай Мухаммед пайгамбар баянын жаздым деп, бул 99-жылы болсо керек деп, мен сүйүнүп токтоно албай, ошо аябай сүйүнүп аткан кезимди ошондой кылып эле айттым. Бул бейшолор Аманбек Карапкулович ошол
таласка барып келсем, телевидение берсеңиз десем, ошо жиберди да, ошол жакка телевидениени жиберди. Анан ошол жерде тартканда мен Мухаммед пайгамбар жөнүндө ошо кароол чокунун үстүндө отуруп айттым. Бирок бардыгын айтып берүүгө суроо берилбеди, мен да айта албадым да. Ошо менен ошол кездеги Мухаммед пайгамбардын кандайча болгонун азыр таркап кетти да ал сезим. Азыр жөнү мындай жеткиликтүү айтып бере албайм дегендей да. Бирок баары айрым сезимдер калды. Бул ошол аяттарды айтып баштаган дене башынын калтчылдаганын, бул эми катуу транска түшөт да. Мухаммед катуу транска түшүп, анан ошентип айтып баштайт дагы, аны келип туруп, анан эмне кыларын билбей келип туруп Хадичага айтып, ошо Хадичаны ошондо жөлөк таяк болсун деп, ошол Хадичага үйлөнтүргөн себеби, то есть Кудай тарабынан үйлөнтүргөн себеби ушунда болгон экен да. Анан Муса пайгамбар менен жолугушкан жердеги мен ошондо анан ошол жеринде мен аябай ушундук бир сезимде, ошондук өз башыман өткөргөндөй болду да. Азыр бир аз унутуп калдым, бирок ошо таягын алып келген, таяк жылаанга айланганы, ошонун баарын кадимкидей өңүмдө, жашоомдо болуп аткандай сезип турдум да. Ошондо азыр ошо унутуп калган үчүн толук айта албайм. Анча кайра окуп чыгыш керек болчу азыр дагы. Таяк жылаанга айланат, анан ошо таяктын күчү, сыйкыры чыгып, ошол мезгилде Мухаммед пайгамбардын кандайча ушул аяттарды алып баштаганы, аны аят деген сөздү биз аябай сыйкырдуу сөз катары кабыл алабыз го. Аят деген бул саптар деп айтылды да. Ырларда ошентип берилет. Мухаммеддин аяттары Кудай айткан саптары деп айтылат да. Мухаммеддин аяттары Кудай айткан саптары. Анан Кудай деген бирөө болот деп анан баягы үндөө чакырат да Мухаммед пайгамбар болгондон кийин. Эми пайгамбар болгондон кийин деп биз азыр айтып атабыз, бирок ошол кезде ошол байланышка чыккандан кийин да. Анан Кудай деген бирөө болот. Анан баарын эле ислам дининде деле, башка диндерде деле ислам как айтат? Исламда эместердин баарын эле, мусулман эместердин баарысын эле неверный деп кандай айтылчу эле? Капырлар дей берет го. Жок, андай эмес. Бул жерде ошондой берилди, ошол дайындап койгон эмесми? Ошо капыр деген бул улутуна же болбосо бир ишенимине карабастан ошо Кудайдын бар экендигин такыр сезбеген, ошо Кудайдын бар экендигин танган адамдарды капыр деп айтыш керек да. Бизде деле, башка жерде деле, жана кинолордо деле көрөбүз. Тага байланыштырып алганбыз да. Жок, исламда жок болсо эле капыр деп жанагы азыр жана Осман империясынын киносунда деле ушунча айтылып атат да. Ошонун бардыгы туура эмес да. Ислам дининдегилердин капыр дегени башка диндегилердин бардыгы эле капыр болуп атат. Неправильно это. Туура эмес. Албетте туура эмес. Туура эмес, ошону эми бир Кудайдын үнү да. Ооба, ошондой ошол эми адамдар мүмкүн ошону билбейт, ошондой мындайча айтканда билим деңгээли жок. Билип атайын кылып аткан. Же билип атайын жасап аткандар да болушу мүмкүн. Эми мен ошо адамдарга ошондой чакырык кылар элем да. Ал улутуна, ал ишенимине карабастан Кудайды танган адамды капыр деш керек. Эмесе алар башкача ишеним менен Кудайга кайрылып аткандарды мындай деп атоого тыюу салынат да. Ошол жерде көп интип отурбай эле саптар менен сонун айтылып берилген да. Дагы кайсы пайгамбар? Анан Жусуп пайгамбар менен Мухаммед пайгамбардынбы? Мухаммед пайгамбар, Иса пайгамбар. Мен менен жолуккандар. Өзүмдүн окуяларымдабы. Эми эң биринчи ошо биринчи келгенде сакалы узун, аябай сүйкүмдүү болгон ак сакалдуу, ак чачтуу адам кирип келди да, узун бойлуу, мындай ашыкча эти жок, баары тең ушундай стройный болушат экен да.
аны биринчи адам Оля ата деп аталды. Ошон үчүн өткөндө Адам Ева деп жазылыптыр. Адам Ева деп аталбайт экен да. Анын артынан кыргыз кийимчен байбиче кирди. Бул тааныштырып атат да мага. Эми өзүмө көрсөтүптүр, аны тааныштырып кирип келди. Ал болсо элечекчен. Бул ар бир улутка барганда бул биринчи жаралган аял Оля апа деп атайсың деди. Ушул экөөүн сиз деп ататтырды да. Оля ата, Оля апа деп кайрылып аттым. Анан ар бир улуттун өзүнүн кийими менен көрүнөт деди. Ар бир улутка өзүнчө көрүнөт деди. Буну Умайне деп аташат дагы деди да. Умайне деп аташат деди. Анан Сулейман пайгамбар жакшы кийимчен. Анан Мухаммед пайгамбар келгенде эми мунун келиши өзүнчө бир чоң сөзгө арзырлык болду. Бирок Мухаммед пайгамбар өз жүзүн көрсөтпөдү. Аны түшүмдө гана көрдүм. Мухаммед пайгамбар түшүмдө эми сымбаттуу киши экен. Анан бул аскер колу келди да. Мен ошондо Кара Бурада болчумун, Кызыл Адырда жашачумун да ошол мезгилде. Сейтек деген кинотеатр бар да, ошонун бет маңдайындагы кабаттуу үйлөрдө жашачумун. Анан эртең менен туруп карасам эле ошол райондук администрацияга бараткан жол, ошол жерде жол бар жанагындай гүлбак сыяктуу тротуар да. Ошол узун жолдун бардыгы машина өтчү, транспорттун жолдун бардыгы дагы бир жагында тротуарларда узуннан аскер жөн эле каптап кетиптир да. Бардыгы тең кара атчан, кара жабдыктары менен тизилип турушат да. Эми сансыз. Ана Мухаммед пайгамбардын колу деди, аскери деди да. Анан Мухаммед пайгамбардын аскери аябай көп болгон турбайбы деп калдым. Анан бардыгы тизилип турганына бирдей экендиги, эми бул мындай армия деген, мындай тизилген армияны кинолордон да көрө элекмин. Эми чындап эле ошондой чоң колу болгон, колу ошондой дивизиялары болгон окшойт да. Анан ошолордун бардыгын көрдүм. Анан Мухаммед пайгамбардын сөздөрү келип атты да. Мен кыргыздарды, буларды ошо көп Кудайга ишенбеген калк деп укчумун деди да. Булар мындай баш ийбеген ушундай эл деп укчумун, Кудайга ишенбеген калк деп укчумун, динсиздер деп укчумун. Жок, андай эле эмес экен го деди. Кандай экен деп сүрөттөйт? Кимди? Кыргыздарды. Кыргыз деген мен киши китепке бергем. Кыргыз деген жакшы эл экен, менин көңүлүмө жакты деди. Мен биринчи келишим деди бул жерге. Себеби мындай деген өзүнүн айтканы бар да, мен канчалык бир деңгээлде араб болушум мүмкүн, бирок мен Курайшмын деген да. Курайш. Ошол көчмөн уруу болгон да, ошол жерде. Мухаммед пайгамбар өзү айткан. Анан Мухаммед пайгамбар менен эми Мухаммед пайгамбардын ошол Куранды жазганда да кайсы пайгамбарлар ошол Куранды жазууда кайсы пайгамбарлар катышты. Ушун бардыгы жанагы дастанга кирген да. Жусуп пайгамбар, Зулайка кирген. Ушул китепке Мухаммед пайгамбар кандайча жанагы арабтар бул Библия менен Куран экөөнүн ошондон эле көчүрүп алган деп да ар кандай сөздөрдө айтылып жүргөн кептер бизде чыгарган нерселер жүрөт го. Бул ошол жерде анан айтылды Иисустун келгендиги, Куранды жазууда, Курандын ичинде кайсы пайгамбарлар болгон болсо, ошолор ушул дастанга кирди да. Анан кийин ошол салыштырып анан карадым да, Курандын ичин ачып кийинчерээк да, көп жылдардан кийин ошо Курандагы аталган пайгамбарлар Мухаммед пайгамбардын окутуучулары болуп келет да. Эми алардын көзү алдагачан өтүп кетсе дагы Мухаммед пайгамбарга аяттарды салып аткан кезинде ошол пайгамбарлар тирүү адамдардай болуп Мухаммеддин жанында жүрүшөт, аралашып жүрүшөт. Ошо Курандын саптарын берүүдө алардын жардамы чоң болот да. Анан ушул жазылган, менде жазылган могу китепте жазылган дастанда эми мен үчүн аябай өзүм үчүн чоң ачылыш болгонун себеби эми ошол маселелердин бардыгын
билчү эмесмин да эми Куранда дагы. Анан кийин ошол салыштырыш үчүн ошол жазылган китеп чыккандан кийин канчалык деңгээлде ушул туура келет тиги башка Курандагы ошол аталыштарга, Библиядагы аталыштарга кандайча туура келет, ошолордун баарын салыштырдым да. Анан негизи бул улуу Кудай дүйнөсүндө улуу Кудай дүйнөсүндө пайгамбарлар динге бөлүнүшпөйт. Пайгамбарлар ал жерде ошол мир вселенной, аалам дүйнөсүндө дайыма чогуу болушат, чогуу иш аракеттер жасашат. Алар ушул азыркы күндө жер бетинде бардык маселелерди чечүү үчүн ар кандай иш чараларды өткөрүп, анан жардамга келип, ошол асмандан көз жүгүртүп турушат. Анан мен бул китептерде дагы жазылган, бал китепте жазылган көп жыл болуп калды, ал илгери көп жыл мурун ошо жазылып калгандардан. Бул ааламда Сулайман пайгамбар менен Иса пайгамбардын алтын сарайы бар да. Ошо экөөсүнүн гана алтын сарайы бар. Калган пайгамбарларда андай алтын сарай жок. Бирок буларда бири-бирине мындай болгон эрегишүү же болбосо бири-бирин атаандашуу же болбосо жана жер бетинде улутка бөлүнүп динге бөлүнүү деген маселелер таптакыр жок. Бара-бара жердин бетинде дагы мына ушул азыркы багыт, азыркы берип аткан маалыматтар, азыркы 95-жылдан бери мага берип аткан ишарат деп айтайлычы, мондай белгилер, эми дагы мүмкүнчүлүк болсо ал белгилер жөнүндө айтып кетермин. Аны көрсөтүп айтуу керек да. Бул белгилер ошол бардык диндердин биригүүсү, ошол Кудайдын өзүнүн дүйнөсүндөгүдөй болуп, диндердин биригүүсү, адамдардын ичара мындай келишпестиктерин чечүү маселелери мына ушул жолго алып баратат. Дагы бир жолу рахмат. Бүгүнкү чындык эртеңки жомок. Ал эми байыркы жомок, бүгүнкү чындык. Арыбасын аруу кыргызым, бар болуңуздар.